4 жолу депутат болуп 4 тыйын деген пайда көрүп өптүрмүн мен. Ошол эл айтып атат. Өзүнө өзү пайда кылбаган элге пайда кылмак беле деп. Ушулбу коом. Бирок бул коомдун алдында тазалык үчүн эмес, Алланын алдында тазалык үчүн иштеш керек. 4 жолу депутат болуп ушул күнгө чейин Мадумаровдун мыйзамдары кыйшайсыз иштеп атат. Айрыкча социалдык тармакта. Анан бийликте болдуңуз. Бийликте болгондо ана макул 10 ай вице-премьер болуп турмун. 1 жыл госсекретарь болуп турмун. Ал жактан бул жакка ал жакка эле көчүрүп отурган болсо 8 айда 7 айда эмне жасайсыз? Тапкан эле ушул бийликте отурбадыңыз беле? Ооба. Ошол жерде отуруп да күрөшүп отурдук биз. Жарабай турган болгондон кийин бийлигиңди да байлыгыңды да кошуп тартып ал деп басып кеткен кишибиз биз. Мындай дейт да, мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү эмне үчүн киргизет дейт. Себеп жаңы мыйзам боюнча сот жообунан качуу үчүн дейт. Муну сиздер сунуштап аткан нерселердин бүтүндөй бүт бардыгы ошол мыйзамсыз, чет өлкөдөгү активтерден бери киргизип атасыздар. Мыйзамсыз элдин эсебинен байыгандарга силер мунапыс жарыялаганга алып баратасыздар. А бул эртеби кечпи жоопкерчиликке тартылуу керек. 10 жыл өтө, 15 жыл өтө элдин, мамлекеттин казынасына кол салып байыгандар бүтүндөй жоопкерчиликке тартылышы керек. Муну мыйзамга киргизүү өзгөртүүлөр менен силер аларды толук түрдө боштондукка чыгарып берип атасыздар. Бул жакшы эмес көрүнүш. Декларацияны көрсөтөт. Декларацияны көрсөткөндө анын байлыктары көрсөтүлөт. Байлыктар кайдан пайда болду деген суроо туулат. Алган айлык 60 миң болот дагы, ээлеген байлык 60 миллион доллар болот. Сиздер ушундай суроо туулат анан. Декларация ошон үчүн жаралат. Кимде эмне мүлк бар, кайдан пайда болду деген анализ үчүн берилет декларация. Бул жөнөкөй карапайым 7 миллион калкка бул мыйзамдын түк тиешеси жок. Бул 700дей чиновникке, 70дей атка минерге тиешелүү мыйзам бул. Баягы жер салыгынан бошотуп койдук дыйкандарды дегендей, түк зыяны жок жер салыгынан дыйкандар. Бир тооктун баасынча эмес. Жүздөп, миңдеп гектар алып алган жер ээлерине мунапыс бердиңер силер. 3 жылга бошоттуңар жер салыгынан. Ошол сыяктуу эле мыйзам мунун идеологиясы ошондо турат. Соңку жылдардагы мыйзамсыз мүлктү рейдерлик жол менен басып алгандарга силер жол ачып атасыңар. Биз жол ачкан жокпуз. Эгерде андай кандайдыр бир рейдерлик мыйзамсыз иштер боло турган болсо, укук коргоо органдарынын иликтөөгө толук укугу бар. Эч бир мыйзам же жол жаппайт буга, же кандайдыр тоскоолдук кылбайт. Сиз айтыңызчы, Кыргызстанда канча менчик мыйзамсыз менчиктештирилди деп жоопко тартылды? Канча киши? Ал боюнча маалыматым жок экен. Барекелде. И болбойт дагы силерде андай нерсе. Себеби аны карапайым калк менчиктештирген жок.